Добрый день, здравствуйте. Сейчас здесь. Вы не опаздываете? Да? Нет еще. Ага. 5 minutes later. Ассаламу алейкум. Жамаат, бир туугандар, коллегалар, роднойлор, кутман күн, кутман таң барыңарга. Бүгүн буюрса бул жигит байкеңер өзүнчө эле бир башкача болуп ойгонуп, эртең менен бодрый болуп жумушту баштадым. Буюрса 6:30 жумушту баштап, биринчи заказым эле Романова, Екиму, Барвиха, Одинцова, Внисок ошол тараптарга келип калдым. 33 мүнөттө алып келдим. 1019 рубль болду. Буга 5 жылдызды басабыз. Мындан кийин да заказ алган болчумун. Ошол заказга акырын чыга берейин. Анан көрдүңөр, ДПС токтотуп кичине сайылып баштады. Кудай сактады. Путевой лист менен кармалып калайын дедим. Бизде путевой листти негизи таксопарк электронный кылып калган. Только Telegram бот аркылуу телефон номер жазып, километражды жазып туруп, ошодон алып калабыз да. Путевойду. Андан электронный эле көрсөтө беребиз, файлга сохранить этип алып. Файлда сохраненный кечеки эски путевой бар болчу. Анан азыр ГАИ токтоткондон анын көзүнчө эле Телеграмда километраж жазып туруп, жаңы путевой лист алдым дагы, ошол файлды сохранить этип, анан путевойду көрсөт дегенде эскисин көрсөтүп алып турдум, кечекини. Анан бул эски го деп мага көрсөткөндө кана деп туруп, датасын карап, аны сразу удалить этип туруп, недавно удаленныйга да кирип туруп, аны удалить этип, жаңысын көрсөтүп, турат го, сен эмне деп атасың деп, типа шайтып, анан ладно, көбүрөөк укта, сен адамдарды ташып атасың, аны мына деп документтерди берип кое берип койду. Ошо Кудай сактады, көрдүңөрбү? А если менде путевой лист башка жердегидей кагазга жаза турган болгондо, мен явно кармалып, аз бир 10 миң, 15 миң, 20 миң бери чыгып кеттим эле, же болбосо вообще чыкпай калдым эле. Ошол Кудай сактады. Но ничего, сменаны баштап алдырабыз. Бүгүн биринчи күн, аптанын понедельниги. Айткандай эле 6:30 жумушту баштадым. 7ден 18 өтүп кетти. Биринчи заказды алып келдим, экинчи заказ тоже без коэффициента могул жерден эле алып калдым. Ошонун баары уралы. Акимович YouTube каналына кош келиптирсиздер, туугандар. Биз баштадык, андай эмесе баарыңыздарга ассаламу алейкум. Көчөлөрүн араласам, метродон адашпасам, жүргөн жерим азыр Москва. Бакыт издеп келе бергем, кош айтышып менен көнүп калдым сага Москва. Ана Москва, мына Москва, жаштык күндөр сенде калды кана Москва. Эй, жаштык мастура, ойноп кеш тура. Одинцован станциясына келип алгам. Мен пассажирим жок кой я. Кечигип атабы, же эмне билбейм. Пожалуйста. Всего доброго. 6 мүнөттө келип койдум. Горки 8 дейт. 212 рубль. Коэффициенти жок болчу, анан дагы эле коэффициенти жок бир заказ берип койду. Буну эмне кылсам, алсамбы, албасамбы, кандай дейсиңер деп аттым эле, уже алып койгом да. Айда жок. Анан албетте туугандар, сиздерге Москва шаарындагы ишеничтүү таксопарктардын катарын толуктаган Атаман таксопаркын сунуштабай койбойм. Бул парктын комиссиясы 2,5%, акчаңыздарды 24 четиге моментально, эч кандай комиссиясы жок, эч кандай чектөөсү жок чечип алсаңыздар болот. Таксиге тиешелүү полный пакет документтер жасалат. Анан Россиянын бардык аймактарынан кошулуп иштесеңиздер болот. Сити Мобилге жана Яндекске туташтырып беришет. Экономдон бизнес класска чейин. Майбах, элит айырмасы жок. Анан таксопарк ар бир ай сайын акчалай розыгрыш уюштуруп турат. Төмөндөгү телефон номерлерге чалып, бул жигиттен Акимович YouTube каналынан алдык деген промокод сөздү айтканды унутпаңыздар. Таксопарк менен кенен таанышып, шарттар жагып аткан болсо кошулуп, аман эсен иштеп жүрө бериңиздер. Барыңыздарга ийгилик. 1 saat 3 minutта geldim. Elestekli центрга. Пробка сробкалар менч. Колем хат бүлүк берип атат го. Завершать этели десек. 1429 рубль. Көрүнүп атабы, көрүнбөй атабы?
Бул жерди бүтүрдүк. Андан кийин заказ түшкөн болчу, ошол заказга урган бойдон бара коеюн. Здравствуйте, больница, да? Ялдовская, да? Что будет? Да, вот такое. Самозанятый боюнча эч нерсе билбейм. Өзүм да пока самозанятый боло элекмин. Парк аркылуу эле иштеп атам. Яндекстен чектөө киргизип заказ бербей коебуз, самозанятый бол десе болобуз. Ага чейин парк менен иштеп тура беребиз. Анан 1 сентябрдагы өзгөрүүлөр боюнча, мыйзамдар боюнча ал жөнүндө да эч нерсе билбейм, уккан эмесмин. Уктум, что бир нерсе болот деп, но точно конкретно факт информациям жок. Ошол. Гаммадагы 5 бармакка келип, 5 бармакта бул байке менен Казбек байке менен жолугуп, таанышып, жакшы иш баштадык. То есть Казбек байке эме буйруса YouTube канал ачты, өзүнүн Миркеджи деп. Анан ошо Миркеджи деген YouTube каналына Москва шаарында, Московская областта бекер акысыз рекламаларды кылат. Жарнамалар боюнча дагы ушул телефон номерлерге кайрыла берсеңиздер болот тугандар. Казбек байке өзү барат дагы ошо Миркеджи YouTube каналына толук машинаңар болсо машина, бизнес болсо бизнес, магазин болсо магазин, любой нерсеңиздерди тартып киргизип берет. Анықтан, ошол, биз 5 бармактабыз. Мен дальше жумушумду улантайын. Баарыңыздарга ассаламу алейкум. 2 hours later. Аэропорт Домодедового тааныштарды, братандарды алып келдим. Чыдадым. Азыр эми баягы анча-мынча көчөдө тургандарга аэропорттон Москваны көздөй алып кетемиз деп анча-мынчасына сунуштап көрдүм. Эч кимиси макул болгон жок. Кайра чыгып кетип атам. Эми ушул жерден Домойду күйгүзүп көрөбүз. 1 саат 54 мүнөт дейт. Көрөлүчү, заказ бербейби? Домойду күйгүздүм, могу жерде урушат. Кичине убакыт чектелгенде чыгып кетиш керек аэропорттон. А то отуруп алып бирөөнү сөзсүз тамактын да. Москваны көздөй адамчы. Ошол. Ничего, ишти уланта берели. Коэффициенти жок заказ берип койдум. Разворот мен примерно Домодедово тараптан, шаар, город Домодедово тараптанчы. Ошол жерден алып Москваны көздөй урат окшойм. Ошол. Иш кудайга шүгүр көз тийбесин, жакшы болуп атат. До свидания. Варшавскийге алып берип койдум, МКарттан киргелине жерге. 803 рубль болду. Анан бул нар жакты көргөн бала экен, контрактный экен. Ошол эс алганы келиптир отпускага. Ошол темалар битке сүйлөшүп келдик. Ошол. Анан дароо эле дагы заказ берип колдум МКаттын жээгинде. Ошону барып алалы дагы кылалы. Көчөлөрүн араласам, метродон адашпасам, жүргөн жерим азыр Москва. Бакыт издеп келе бер. Доброго вам. До свидания. 12 мүнөттө алып келип койдум. 393 рубль. 393 рубль. Домойду бүтүрүп туруп, жакшы эле ишти баштасамбы, кандай дейсиңер? Вроде коэффициент жакшы эле күйүп атат. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен наличными. Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили в автомобиле свои вещи. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. Полтинник есть у вас? Считайте. Все. До свидания. Заказ отменен. Добрый вечер, здравствуйте. Так, железнодорожная, да? Да. Опа, видеонун аягына жазбай эле түнү үйгө кирип уктап калыптырмын. Азыр чыгып алып чак түштө жумушту баштардан алдын жазып коеюн деп отурган жерим.
доход боюнча сразу айтайын, сөздү кыскартайын, 6500 рубль доход болду. 5500 бул Яндекс аркылуу, 1000 рубль бул өзүм таанышымды Домодедового аэропортко жеткиргеним бул Атбарта. Ошондо 6500 рубль. Анан бензин, аренда, тамак ашты кемиткенде 3500 рубль расход болуп атат. Чөнтөккө таза 3000 рубль калып атат. Ошол кимдир бирөө үчүн аз, кимдир бирөө үчүн көп, кимдир бирөө үчүн шүгүр. Мен үчүн шүгүр, Кудайга шүгүр. Өтө сонун, жакшы. Бүгүн чак түштө эле баштадым, себеп дегенде эртең саат 6-да чыгып иштесем деле ошол 3000 табат экен. Шашпай, уйкумду кандырып алып чыгып туруп эле иштесем дагы деле ошол 3000 экен да. Поэтому бүгүн саат 2ден 18 өтүп атат. Азыр жумушту баштайм буюрса, ийгилик каалап койгула. Видеону ушул жерден чейин көргөн болсоңор чоң рахмат. Жаккан болсо лайктардан бастырып, каналга талайлык болсоңуздар, катталып коюңуздар туугандар. Кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө коштошом. Барыңыздарга ассаламу алейкум.